Эгерде президентибиз кыйшык отуруп, кыйшык тегирин тескери саясат өткөрсө, аны токтото турган күч жок да бизде. Ал эртең эле жетим тоону кытайлыктар жөн эле мындай алып барып туруп өзү өткөрүп берип койсо эмне кылабыз? А жетим тоо деген эмне? Негизги ошону тегерегенде сөз болуп атат да. Садыр Жапаров да жетим тоонун менен чекесине берип миллиардтай акчаны алып туруп кытайлыктарга берем деген сөзүн уже чыгарып койду да. Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Кумтөрдөн 10 эсе байлык чоң. Жетим тоону кайсы мамлекет колунда болчу болсо, ошо дүйнө жүзүндөгү тиги металлдын баасын ошо мамлекет белгилейт. Кандай болуш керек деп. А кытайлыктар жетим тоону эмне үчүн ала алды атат? Дүйнөлүк металлургия маселеси боюнча бааны биз диктовать этели деп. Ачпай эле, кенди каспай туруп эле ушундай байлык менен. Канча жылдан бери алар ушуну алабыз деп жүрөт. Бүгүнкү болсо ошо жетим тоонун лицензиясын колунда ким кармап турат? Кытайлык киши кармап турат. 60%-тан ашык кытайлык киши кармап турат. Ошону берем деп киши айтып атат. А президенттик мамлекет болуп калса, мисалы чечим калып калчу болсо, парламенттен сурабайт, эчтеке сурабайт, мына бердим деп коет. Эмне кыла аласың? Башка бир гана жол, кайра революция жасаш керек. Кайра көч кетип каны кубалаш керек. Башка айла жок болуп калат. Мен жана айтып атпаймынбы? Мен кооптонуп атканым атайлап ушу эки ой бюллетень келтирип, анан ошонун артынан жана фальсификация жасайын деген ой пикирлери оюну болгонунун оркой чыгып турат да. Аларга деле кереги жок. Мындай президентский же парламентский деген деле ой жок. Эптеп шылтоо таап туруп, а жерден уже бюллетендерди санап калган, тигинде муну санап калганда, автомат эсептегенде ошол жерден оюндар башталып калышы мүмкүн да. Эмчегенде алар участковый комиссияларды баардык бекеринен бийликтердин баардыгын өз кишилерин койгон жок да. Оюндун ушу болорунун чекеси оркой чыгып турат да. Ошолорго баягы биздин эле шорду Шимкирик парламентибиз жол берип атпайбы? Элонан эң курдун авир менен кетип калышпайбы? Ыйгарым укугу токтогондон кийин 28-ден эле болду деп уялышып кичине барбай коюшпайбы? Кворумду сырбат этишпейби эң курдун башка күч жетип болсо? Жок, ошол эле кара санаттык өзүнүн мамлекетин эле душмандай көрүп туруп, бүт чечимдерин баардыгын элге душмандык кылып атпайбы? Ушундай мамлекетин жаман көргөн, ушунчалык жаманчылык жасаган элдерди, парламенттерди мен ойлогон эмесмин Кыргызстандын тагдырында болот деп. Бирок болду да. Ушул эки чоң окуянын биз эле эмес, дүйнөнүн эл аралык коомчулукта чоң көңүл буртат. Европа өлкөлөрү же Америка дейли, алар деле өздөрүнүн пикирин айтып атат. Бул жакта Орусия өзүнүн пикирин айтып атат. Орусияга биздин жетекчилер эки жолу жолугуп да келди. Алар өздөрүнүн бир насааттарын же болбосо мындай кичине жемелегендей сөздөрүн айтты. Анан бул жактан сиз жана жетим тоону айтып кеттиңиз, анын артында Кытайлар турат дедиңиз. Кытайдын бийлиги ал жерде биз эми көп айтылып жүргөн Райым Атраимовдун аттарын атап жүрүшөт. Райым Атраимовду Садыр Жапаровго байланыштырып жүрүшөт. Эми кандай деген менен сырткы үч чоң держава өздөрүнүн кызыкчылыктарына байланыштырып бир көз салып тургандай да. Ошол бизге таасир бериши мүмкүн биз азыркы шайлоодо? Конечно же, ар бир Американын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Кытай болсо прагматичный кызыкчылыгы бар. Алар Кыргызстандын барыбы, жокпу, эмендиги баары бир. Ага керекпи? Дүйнө жүзүндө жанагы темирдин биринчи орунда болуп туруп темирдин баасын эметет. Керекпи? Прагматичный керек болду. Алар бүт эмне кылганын баарын жасап берет. Лишь бы өз кишин коет, кандай коет, өзлөрү билет да, лишь бы жетим тоону алыш үчүн. Кумтөрдүн дагы аларга кереги жок болуп калды. Бекеринен Садыр Жапаров айткан жок да. Кумтөрдүн алтыны калбаган ага көңүлгө бурбай эле болуп туруп, ушуга чейин булутташтырдык деп айтып келет атпадыбы? Азыр жетим тоого өтүп кетти. Демек азыр сигнал, бирөө сигнал бергендей болуп көрүнүп атат да. Анташта биякта жетим тоо бизге керек дегендей. Буга ишенбейин дейсиң. Бул сөзгө ушак деп ойлойн дейсиң. Бирок ошого келет да. Ушу маселе ашка жөн оркоюп чыгып калып атат да. А жетим тоо мындай ойлоп көрсөк, Кыргызстандын келечегин, мамлекет катары келечегин чече турган эң чоң байлыктын бири да. Буга даже СССР убагында чоң Уралдыкка тийип, бул запас келечектеги запас деп тийген эмес да. СССРдын келечектеги запасы деп тийген эмес.
Азыр болсо айтып атат, жок чекесинен берип эле миллиард долларды ала беребиз деп айтып атат. Эле андай болбойт. Лицензияны бербеди кытайлыктарга. Жетим тоонун баарына берди, чекесинен эмес. Баарына берди. Лицензияны баарына алды. Кудай шүгүр дагы сотко берип кичине чоюлуп алар кире элек. Бирок соттон уттуруп атат да. Биздин соттордогу жанагындай кытайлыктарга берип койгонго чечим кабыл алып атышпайбы? Утуп атышпайбы алар сотту? Биздин соттордогу сатылып атпайбы? Бийлигибиз сатылса, соттор сатылса, ошолорду кыргыз эмне кылат? Өзүнүн байлыгынан айрылып атса. Эмне болот? Алар ал мамлекеттин ишканалары кирчи болсо уже чыга албайт. Аны чыгарам дечи болсо согуш башталып кетиши мүмкүн. Кытайлыктар эч качан өзүнүн жанагы ишмерлигине бирөөгө кол чалчу болсо керек болсо армиясын киргизип коет. Чынында бул уже мамлекеттик кызыкчылык. Алар киргенден кийин уже чыга алды, чыкпай каласың. Болду. 1000 революция жасасаң да чыкпайт. Бул коопсуздук маселе да. Баарыбыз көрүп турабыз. Азыр көз арткан жетим тоо. Россияны колчу болсо башка саясат. Кошмо Штаттарды колчу болсо мына Карабахты башташты, тиги Молдавияны өзүнүн кишисин коюшту, Украинада өзүнүн кишисин коюшту. Алар эми бияка дагы көз салып атат. Орто Азиядан дагы биз өзүбүз каалаган саясат өткөрөлү деп. Ушундай үч чоң мамлекет ушинтип карап өзүнүн кызыкчылыгын иштеп атканда саясатчылар мамлекетин ойлобой, ошо бир тарапка өтүп кетейин деген ой саясатын жасап атса, кыргыз элибиз каяка барат? Ошондуктан бир кызык ситуация болуп калды да. 10 январда Кыргызстандын тагдырын элибиздин колунда болуп калды. Эл кимге добуш берсе, ошо келечектеги Кыргызстандын келечеги. Туура эмес чечим кабыл алып калчу болсо, туура эмес президент шайланып калчу болсо, анда элибиз капа болбошубуз керек. Мамлекетибизди жоготуп ийебизби, эгемдүүлүктү жоготобузбу? Ким күнөөлүү болот? Ошо добуш берип аткан шайлоочулардын күнөөсү болот, саясатчылар эмес. Кээ бирлер айтып атпайбы, ой, тиги Садыр Жапаров жаман экен, тиги жаман экен, бул жаман экен. Ошолорду шайлап аткан адамдар. Күнөө шайлоочуларда болот онунда. Алар болсо жанагы талапкерлер өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн программасын айтып чыгып атат. Ошолорго баа бере турган, айткан сөзүнө эмес, кылган ишине, мурундагы кылган ишине баа берип туруп, тиги элибиз добуш берчү болсо, ошондо мамлекетибиздин жашап аткан өзүңдүн, баларыңдын, неберелердин келечектеги вообще кыргыз элинин келечегин чече турган добуш болуп атат. Анан жана 1000 сомго, 2000 сомго сатылып кетсе, коркоктук кылса, балаңдын, небереңдин келечегин сатып ийсең, анда өзүң тагдырың өз колуңда. Демек, күнөөлүү ким болот? Ошо шайлоочу күнөөлүү болот. Бүгүнкү учур келип калды, шайлоочу 100 жолу, 7 жолу эмес, 100 жолу өлчөп туруп, баа берип туруп добушун бериш керек. Башка үмүт жок болуп калды. Соту сатылып атат. Аткаруу бийлиги жанагынтып атат. Президенттик тигинтип атат. Борбордук шайлоо комиссиясы кандай чечим кылаарын биз билбей турабыз. Мындайча айтканда, эмне кыларды билбей калды. Бирок ошолордун баарын оңдоп, ошолордун баарына сот элдин соту катары баа бере турган бир гана калды, бул шайлоочулар. Жана пресс-конференция болуп атканда, эгерде тиги борбордук шайлоо комиссиядагы конституцияны карабай койсо эмне болот дегенде мен ичимен ойлоп калдым да. Эмне болмок эле? Ошонун баарына баа бере турган бир гана күч калды. Акыркы күч эл. Эл буга чейин өзүнүн эркин ошентип көрсөтүп келген, 2-3 жол көрсөтүп келген. Ошондой жол барышы мүмкүн. Рахмат агай, биздин программабыз ушинтип аягына келип калды. Келип оюңуз менен бөлүшкөнүзгө сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн шайлоо кампаниясынын актагындагы саясий атаандаштык тууралуу кеп калдык. Бизде конокто Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы, саясий ишмер